Бул ооруу Шабганов Дайырбек Ширмаматович бул өзү 2009 жылдан бери цирроз печени деген диагноз менен учетто турат да. Бул көп жылдан бери ошол өзүнүн жашаган жеринен Бишкекте бизге кайрылып дарыланып жүргөн да. Анан бунун диагнозу цирроз печени в исходе вирусного гепатита дельта дейт. Анан азыркы мезде мунун ошол оозунун осложнениялары кетип атат да. Асы, желудочно-кишечное кровотечение, варикозное расширение легкого үчүнчү степень деп ушундай неме менен диагноз менен ошо дарыланып жатат. Мынакей туугандар Шабданов Дайырбек акеге азыр үй-бүлөсү менен чогуу биргеликте келип, Жалал Абад областында жугуштуу оору бөлүмүнө жатыптыр азыр. Азыркы күндө ошо больницадан лечение алып атат да. Кудай буйрса, ошо жакын арада сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кошкон салымыңыздар менен Индияга жөнөтөбүз да. Ошо тез арада жөнөтүш керек экен. Анан кийин бардык бул Айбекенин данныйларын, келинчегинин телефон номерлерин бардык видеонун аркасына калтырып кетебиз. Бардык өз салымын кошуп кеткен мусулман бир туугандарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Altı yaşta çıkayın deyip kaldı. Keyinki kızım 4 yaşta, kişinekeyiz 1 yaş bolu elek ali. Uşuların baktısına jakşı olup, uşuların yaşlıklarını teң körüp жүрсөк teң. Uşu жардам берип болууларды суранабыз. Мен бул ооруга 2009-дан баштап эле ооруп келатам. 9 жыл болуп калды. 6 ай сайын Бишкекке барып, лечение алып келем. Акыры бул оорунун акыры ушу пережитка печенге алып келет экен. Ушуну аяк басып оор экен. Мен врачтардын кеңеши менен орду алмаштырыш керек экен. Индияга барып, буга 30 000 акча, 30 000 доллар керек экен да. Буга биздин каражатыбыз жок. Колуна бар адамдардан кайрымдуу сурайбыз. Мусулман бир туугандардан кайдыгер карабастан жардам берип койсоңор. Ушу 3 балам бар, ушу 3 баламдын бактысына, ата энемдин бактысына, тууган уруктардын бактысына ушу жакшы болуп, көптүн катарына жакшы болуп келсем, Кудай кааласа бизем кызмат кылып элдердин арасында жүрсөк деген ниетим бар да. Менин атым Шабданов Дайырбек Ширмаматович. Жалал Абад областы Ташкөмүр шаары Теңдик айылында турам. Ассаламу алейкум. Калай калдык. Бүгүн Дайыр акени Жалал Абад шаарында больницада жаткан бүгүнкү учурда курс лечениясы бүткөн экен. Ал Жалал Абад шаарында тартылып, мына жашап аткан убактылуу жашап аткан үйүнө келип, азыр чогуу Ташкөмүргө Теңдик айылына жолго аттанып жатабыз. Калай калган колдон келишинче жардам беришиңиздерди суранабыз. Ассаламу алейкум мусулман туугандар. Азыр жолу мынакей Дайырбек агабызды больницадан алып чыктык. Мынакей биз келгичекте өзүнүн төрөлүп өскөн Теңдик айылында тууган уругуда чогулуп калыптыр. Тууган уругу менен баарысы менен кеңештик, сүйлөштүк. Барысы мал келин машиналарын сатып чогулганда 800 000 сом уже акча чогулуп калыптыр. Кудай буйрса жакынкы күндө сиздердин кошкон салымыңыздар менен Индияга жөнөтөбүз деген ойдобуз да. Дайырбектин бир тууган өзүнүн карындашы донор болгонго даяр экен. Азыр мынакей бунун ата энеси бир туугандар менен баарысы менен сүйлөшкөн болуп атабыз. Ошого бардык мусулман бир туугандардан суранып кетебиз. Колуңуздардан келген өз салымыңыздарды. Дайырбектин бардык данныйларын Кудай буйрса бул азыр видеонун аркасына данныйын калтырып кетебиз. Ассаламу алейкум, калай калып, эл журтум. Менин балам ушу 9 жылдан бери ушу оору менен ооруп келет. Ушуга цирроз оорусу менен ооруп, ушу оорусун бөйрөгүнө боорун алмаштыруу үчүн Индия мамлекетине барыш керек экен. Ошого каражатыбыз жетишпегенинен
şu el jurtman jardam surayım. Şu balam oğul kız eкен deyim. Қалай мұсылмандар ушу биздин ушу бир тууганыбыз ушу 9 жылдан бери ушу оору менен алек болуп келатат. Ушу силердин ушу силерге ушу кайрылуу өзүбүздүн туугандардан ушу кайрылганы 800 000 сом болуп турат. Ушу калганы дагы силерден жардам болуп, ушу баланын ушу ден соолугуна кайдыгер карабайт деп силерге ишенебиз мусулмандар. Силердин ушу жардамыңар керек бизге. Ассаламу алейкум, қалай қалдық. Мына біздің айылға қайғылы күн түсіп тұрады. Себебі мына енебіз дайыр бору орумен 8-9 жылдан бері алып ұрышып келеді екен. Эми ушуга өзүбүздүн карындашы, мына бир тууган карындашы өзүнүн боорун аябастан ушу бир тууган үчүн берип атат. Ошого силерден сураныч кайдыгер карабастан мына өзүнүн тууган уруктарынан топтолгон акча 800 000 болуп калыптыр. Булардын башка мүмкүнчүлүгү болбогондуктан эми эл журт силерден ынтымакка чакырып, ушу биримдикке чакырып, ушу баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан жардам беришиңиздерди суранабыз. Мен дагы айылдын атынан суранып кетем. Ушу мындан кийин оорулар болбосун, Кудай кааласа ынтымак болуп, ушу балабызды жакшылап Индияга жөнөтүп алайлы. Туура. Ассаламу алейкум, калай калк. Сиздердин терең өтүнүч менен суранып кетебиз. Ушундай Тендик айылында өтө оор, көйгөйлүү, өтө эми адамдын үй бүлөсүндө оорулар көбөйүп баратат. Келиңиздер, көптү күтсө көл болот. Жардамыңыздардан аянбаңыздар, калай калк. Келиңиздер, ушулардын өмүрүнө себепчи болуңуздар. Бир тууган карындашы дагы боорун бергенге даяр экен. Сиздерден кол суранып турганда жардамыңыздардан аянбаңыздар, калай калк. Келиңиздер.